Арыбаңыздар замандаштар, Каракол шаары, Жамансариев көчөсү, Пыржыбал көчөсү менен кесилишинде. Мына бул жерде азыр кызматкерлер жана ошондой эле мына салык кызматкерлери анан Каракол шаарынын мэриясы болуп биргеликте ушул жерде мынакей авто айдоочулардын салыктарын текшерип, салыктарын төлөөгө чакырган ушундай жакшынакай иш-чара болуп атат. Эми салыкты ар бирөөбүз эле биргеликте төлөшүбүз керек. Мунун баары мамлекетибизге кетет. Ошол себептен ушундай иш-чара болуп атат. Азыр ушул боюнча да мына биздин Каракол шаарынын салык кызматкери толук маалымат айтып берип койсун. Саламатсызбы, урматтуу Каракол шаарынын тургундары жана урматтуу салык төлөөчүлөр. Биз ушу бүгүнкү күнгө Каракол шаарынын мэриясы менен жана Каракол шаарынын жол коопсуздугунун көзөмөлдөө кызматы жана Каракол шаарынын салык кызматы менен биргеликте ушундай иш-чара алып барып атабыз. Ал иш-чаранын негизги максаты бул такси жүргүнчүлөрдү ташыган такси жана оор жүк ташыган грузовой унаалардын патентин текшерүү максатында. Андан тышкары транспорт салыгын былтыркы жылга жана быйылкы жылга эскерте кетсек, быйылкы жылдын сентябрь 1-сентябрь айына чейин транспорт айдоочулар салык төлөөчүсүн төлөш керек. Аны төлөш азыркы күнгө аябай эле жеңилдетилген. Аны өзүнүн ар бир жарандын уюлдук телефонунда любой банктын мобильный приложениясы аркылуу төлөсө болот. Жана патенти дагы жеңилдетилген. Патенти азыр ар бир жаран, ар бир салык төлөөчү өзүнүн жеке кабинетине кирип, ал жакта электронный патент модуль аркылуу патент чыгарып алса болот. Салык кызматына келип, кажети жок, кереги жок. Ушунда бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты бул ушу айдоочуларды жалпысынан салыктарды убагында төлөө деген иш-чара болуп аткан турбайбы? Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бир сыйра. Анан ушу 1-сентябрга чейин убакыт аз калгандыгын билдирели деген. Биз салык транспорт салыгын төлөш керек экен. Мына достор, өзүңүздөр уктуңар, ошол себептен салыкты убагында төлөгүлө. Сентябрь айына чейин жалпыңыздар мына таксидегилер, негизи эле унаадагылар, жалпы эле салыкты мына кыймылсыз мүлктүкүн дагы ошол сентябрь айына чейин төлөшүңөр керек. Бул жерде ушундай жакшынакай иш-чара болуп турган кез экен.